Чыныгы эркек телефондон чалып алып, кийимиң бүтүнбү, курсагың токпу, көчөгө чыкпагын, кийимиң жылуу кийингин деп телефондон айтпайт. Чыныгы эркек ошол нерсени кылат. Каяка баргың келип атат, алып барайын, ресторанбы, ресторанга алып барайын. Кийингиң келди, кийинтейин. Табагың, курсагың ачпы, кеп биз нерсеге жедирейин. Реал жашоодо иштеп чыгарат бул нерсени кылат. Баягы аялды көп нерсен чыгарып, келип сизде жама көп нерсени чачап сизде бардекен айта берет го. Ошол нерсени айтпашы үчүн келип эле үйгө келип, ночной прогулка кылып келиңиз. Парктарга басып келиңиз. Бунун эч бир зыяны жок. Аялды үйдө кармаш керек да деп сабактан кечке үйдө бууп отура берсеңиз, аял кишинин талабы көчөгө кача берет. Тескерисинче өзүңүз менен собой, өзүңүз менен алып чыгып, көчөнү айландырып, паркты айландырып, бул стресстен башкадан арылта турган нерсе. Парктардан басканга не жесин? Коляска менен балаңызды алып алып. Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, некен чыныгы эркек телефондо эмес. Телефондо көчөгө чыкпа, телефондо курсагың ачпы, телефондо бүтүрөт да. Бүгүнкү жаштар телефондо таанышып, телефондо үйлөнүп, телефондо балалуу болуп, телефондо ажырашып кетип атат да. Мындай болбош керек. Реал жашоодо жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Да, техника канча өнүксүн, бирок жашашты биз реал жашоодон алышыбыз керек. Телефондон эмес. Биздин кээ бир илимдерибиз бар. Акыйда илими, фыкh илими, бул эски бойдон тура берсин. Жаңы илимди кошуш кереги жок. Ошол сыяктуу маселе урматтуу